Турмуздагы өзгөрүүлөргө катар эле көркөм өнөр дүйнөсүндө да жаңы багыттар пайда болууда. Биз бүгүн көркөм өнөр дүйнөсүндөгү жаңы багыттардын бири инсталляция жөнүндө сөз кылган отурабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде көз караш. Биз бүгүн атайын алыстан атартып конок болуп келген Муратбек Жумалиев сүрөтчү мырзаны атайын студияга чакырып атабыз. Муратбек мырза, студиябызга куш келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Муратбек Жумалиев, сүрөтчү, скульптор. Бишкекте Чуйков атындагы көркөм өнөр мектебин бүтүрүп, окуусун Орусиянын Санкт-Петербург шаарында уланткан. 2005-жылы эмгектери Венециялык биенналда Борбор Азия павильонуна коюлуп, атагы жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө тарай баштаган. Эмгектери 2007-жылы Чикагодо арт институтта, 2009-жылы Нью-Йорктогу Модерн арт музейинде, 2006, 2008, 2012 жылдары Нью-Йорктогу Winkelmann Gallery, 2010 жылы Антверпенде Заманбап искусство музейлеринде коюлган. Мындан сырткары Муратбек Жумалиевдин эмгектери дүйнөлүк масштабтагы Сингапур, Кванжо, Шарч, Салоник эл аралык биенналдарында коюлуп, ийгиликтерди жараткан. Сүрөтчүнүн инсталляциялары Шанхайдагы Зендайн Заманбап көркөм өнөр музейинде, Тайбэйнин көркөм өнөр музейлеринде да коюлган. Эмгектери эл аралык арт форум, Flash Art, Frieze, Art in America, Springerin, Art Asia Pacific журналдарында да жана башка басылмаларында жарык көргөн. Бишкектеги Заманбап көркөм өнөр көргөзмөлөрүнө да кураторлук кылып келет. Заманбап көркөм өнөрдөгү жетишкен ийгиликтери үчүн 2010-жылы жубайы Гүлнара Касымалиева экөө Ханзада Клаустун сыйлыгына татыктуу болуп, Улуу Британиянын Artist Mundi сыйлыгынын шорт-листине киришкен. Эң оболу дегенде эле ушул эми айтып атпайбыз, бул көркөм өнөр дүйнөсүндөгү бул жаңы багыт болуп атат да, инсталляция деп. Биздин угармандарга аты деле бир мындай бейтааныш болуп атса керек. Бул инсталляция деген ушул көркөм өнөр дүйнөсүндө жаңы багыт тууралуу бир аз өзүңүз маалымат берип кетпесеңиз болбойт? Инсталляция деген бул негизи ушул согуштан кийин термин болуп пайда болду Европада. Анан кийин бизге болсо 88-90 жылдарда келди. Анткени биз эгемендүүлүктү алгандан кийин ушул Советтер Союзунун чоң территориясында Кыргызстан бир өзүнчө бир өлкө болду. Анан 88-жылы биз биринчи жолу ошол кандай десе бир инструментарий деп койсо болот, аспап, жаңы аспапты колдондук да. Мисалы үчүн силер билесиңер, жөнөкөй эле сүрөттү тартканда, жөнөкөй эле сыр менен, боек менен тартканда ошого көнүп калганбыз да. Инсталляция болсо ошол пайдаланып, бул башка кандай комплекс боюнча бир маани, өзүнүн мааниси бар, өзүнүн бир философиялык кандай десе, өзүнүн мааниси социалдык болобу, же философиялык болобу, же болбосо эстетикалык болобу, ошол мааниси бар да. Инсталляция бул ар кандай болот, ар кандай материалдан жасаса болот. Кандай, мисалы үчүн биз отурабыз, мына биякта стакандарыбыз бар. Ошол стакандан деле же инсталляция же объект жасаса болот. Анткени бул стакан бул өзү айнектен жасалган. Айнектин ичинде суу бар. Ошо суунун мааниси кандай болот? Эмне кандай философиялык мааниси бар ошол сууда, биринчиден суу бизге адамга керек болуп атат. Жалаң эле адамга эмес, бул дүйнө жүзүнө керектүү нерсе. Анан суу деген бул философияны айтканда бул суу эч нерседен коркпойт да. Суу мисалы үчүн асты жакка кеткенден коркпойт. Биз болсок кээде ойлойбуз, биз мындай чоң болушубуз керек, бизде өзүнчө бир гордость бар. Суу эч нерседен коркпойт. Мисалы үчүн кайсы жерге адам кире албаса, суу кире алат. Сиңип кирип кетет. Кандай чөйрө болбосун. Өзүнүн мындай эмеси бар да, мааниси бар. Ошол философиялык ар кандай маанисин берсең материалдын, ошондо ошол тиги инсталляциясы жасаса болот да. Анан кийин, конечно, ушул контекстти билиш керек. Кандай, эмне үчүн сүрөтчү ошондой инсталляцияны жасап алат. Контекстти билбесең, кээде инсталляцияны түшүнбөй да калышың мүмкүн да.
Мұратбек беке, сиз ошол сүрөтчүсүз да, Ооба. сүрөтчү болуп, анан кандайча бул эми бизге эми кирип келгенине ашып кетсе бир 30 жылдан нарак бирагы болду да бул Ооба. багыттан. Эми ошондо деле көпчүлүк жакшы биле бербейт бул багытты. Сиз кандайча бул өнөргө кызыгып калдыңыз? Негизи мен академиялык образование бүткөм. Тиги биякта Кыргызстанда Чүйкөв атындагы училищени бүттүм 84 жылы. 91 жылы болсо Санкт-Петербургдагы жогорку окуу жайды бүткөм. Мухин атындагы училище, высшее художественное промышленное училище деп койчу Советтер Союзунда. 91 жылы бүтүп Кыргызстанга кайттык, кайтып келдик, Гүлнара экөөбүз, Гүлнара болсо ошо жолдошум болот. Ошондон баштап ошо жаңы технологияларга кызыгып, анткени ошол убакта бизге жаңы эгемендүүлүк келип, жаңы технологиялар келип, жаңы эшиктер ачылды да бизгечи. Биринчи жолу мен 89-жылы Данияга баргам, обмен студентов болуп. Ошол жакта биринчи жолу музей, жаңы музей, ошо заманбап музейлерди кыдырып көрүп, мага өтө эле мен таң калдым да, ошол башка искусство боюнча, башка көркөм өнөрдү көрүп, эмне үчүн бизде ошондой жасала албайт деп ойлоп калдым да. Анан 90-жылдарда биз Гүлнара экөөбүз көп эле көргөзмөлөрдү уюштурдук. Өзгөчө башка сүрөтчүлөр менен, архитектор менен, дизайнерлер менен параллельный город деген Бишкекте чоң көргөзмөнү жасадык. Лабиринт деген көргөзмө, плюс-минус деген көргөзмө ошо биздин Бишкектеги музейде жасаганбыз. 98-жылы, азыр мына как раз 20 жыл болуп атат да. Ошо заманбап кураторлук проектке, ошо биринчи заманбап кураторлук проект болду да. Анткени, мисалы үчүн биз көнүп калдык да, сүрөтчүлөр жөнөкөй эле сүрөттөрүн алып келип илип коюшат да, тиги дубалга же болбосо тиги музейдин ичине же көргөзмө залына илип коюшат. Ошол сүрөттүн баары тең ар кандай тема боюнча, ар кандай техника боюнча болуп калат да, биздин союз художникте. Анан кураторлук проект эч качан жок болчу да бизде. Муну кандайча түшүнсө болот кураторлук проект? Куратор деген бул өзүнчө бир Устаттык, устаттык деле эмес, бул өзүнчө кандай десе, адис да. Өзүнчө адис, өзүнчө бир искусствовед болуш керек да, искусствону жакшы билиш керек да, көркөм өнөрдү, историяны жакшы, тарыхты жакшы билиш керек. Ошо тарыхты билип туруп, өзгөчө могу заманбап тарыхты жакшы билиш керек да. Билип туруп, өзүнүн бир ой боюнча, өзүнүн бир концепция боюнча, өзүнүн бир философиялык концепция боюнча бир көргөзмө жасайт да. Ага биринчи сүрөтчүлөр менен сүйлөшүп, ошо кеңешип, оюн айтып берип, сүрөтчүлөрдүн иштерин тандап алып, ар кандай скульптура болобу, инсталляция болобу, сүрөт болобу, фотография болобу, же болбосо графика болобу, ар кандай ошол иштерди баарын чогултуп, өзүнүн ою боюнча бир музейде кандай десе бир драматургия жасайт да. Ошол көргөзмөгө киргенде ошол ойду, ошол теманы билишиң керек да, кандай тема. Ошол ар бир объект деп коебуз, ар бир сүрөт болобу, ошол темага мындай өзүнүн бир эмеси болуш керек да, тиешеси болуш керек да, кандай. Ошондо Кыргызстанга бул инсталляция өнөрүн сиздер биринчи алып келген адамдар сиздер экенсиздер да Кыргызстанга, Гүлнара эже экөөңүздөр. Ошол сиздер биринчи алып келгенде сиздерди кандай кабыл алышты Кыргызстанда? Негизи биз биринчи болгон жокпуз. 88-жылы Гүлнара менен анан кийин Жылкычы Жакып деген сүрөтчү бар, Юрсанбек Шыгаев деген бар, Токталиев деген бар. Ошолор 88-жылы ал убакта Советтер Союзунда болчу. 88-жылы Нарвада, Эстонияда чоң бир андеграундный фестивалга катышкан. Ошол убакта казактар катышкан жок, өзбектер катышкан жок, жана кыргыздар катышкан да.
ошол бүт ал убакта СНГ жок болчу, Советтер Союзу. Ал убакта ошол Санкт-Петербургдан, Москвадан, Белоруссиядан, Еревандан, Грузиядан келип катышкан да заманбап сүрөтчүлөр. Ушу жалаң эле Орто Азиядан Кыргызстан катышты да. Жалгыз эле Жалгыз Кыргызстан. Кыргызстан. Тиги эле Кыргызстандын сүрөтчүлөрү мен билгенден ошол атага алыска кетип өздөрүнүн бир күчтүү мектеби болгондо сүрөтчүлөрүн сиздер да Туура айтасыз. жолун улап улаганда дагы мындай заманбап көркөм өнөрүн баштап биринчилерден болуп баштапсыздар да Орто Азияда, Бир четтен Кыргызстан менен ошол Өзбекстан, анан дагы Казакстан 3 ошол республика биринчи чыкты да заманбап көркөм өнөр боюнча. Казакстанда мисалы үчүн 97-жылы даже центр ачылган заманбап искусство боюнча. Бизде андай условиялар жок болду. Анан Казакстанда баары бир сүрөтчүлөр көбүрөөк болот да бизге караганда. Аларда ошондой условиялар болуп калды. Бизде болсо, биз болсок ошол убакта өзүбүздүн көргөзмөлөрдү уюштуруп, өзүбүздүн акчага уюштуруп, анан кийин Кыргызстанда канчанчы жылдары уюштурдуңуздар? 97-99 жылы уюштурганбыз баштап. Анан кийинчерээк болсо 2005 жыл баштап биз уже өзүбүздүн эл аралык Бишкек заманбап көргөзмөнү уюштурдук да. 3 жолу болду ошол 2008-жылы. Анан кийин уже акча каражат жок, уже токтоп калдык да. Бул биринчиден. Анан биз да ойлоп калдык, мисалы үчүн эл аралык көргөзмөнү өткөргөндө көп эле чет өлкөдөн келишет да. Чет өлкөдөн Россиядан келди, Казакстандан, Өзбекстандан, бүт Орто Азиядан келишти. Анан Европадан көп келишет. Бирок Кыргызстандан аз эле чыгып атат да сүрөтчүлөр. Эмне үчүн ошо Кыргызстандан аз чыгат деп биз ойлонуп калдык да. Өзгөчө жаштар чыкпай жатат да. Бизде мисалы үчүн академия бар, училище бар, бирок ошол академияда, училищеде ошо заманбап технологияларды беришпейт да. Европа салыштырганда аларда университетте болобу, академияда болобу ошо жаңы заманбап технологияларды уже сөзсүз окутушат да. Анткени азыр деңгээл башкача болуп калды да. Мисалы үчүн биз уже мындай сотка менен колдонуп калдык, смартфон менен колдонуп калдык, телевизорду көрөбүз, HD телевизор деп коебуз да. Бүт баары бар заманбап. Искусствобуз, өнөр, көркөм өнөр жайыбыз ошол эле жана деңгээлде калып калды да. Союздун деңгээлде калып калды да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, биз ойлонуп калдык да. Ошо биз проект жасасак жакшы болор эле, ошол заманбап көркөм өнөр боюнча бир мектеп ачсак. Жөнөкөй мектеп эмес, эми бул проект, 1 жылдык проект жасап, анан көрөлүк деп мындай пилотный проект жасадык, пилоттук проект жасадык 2009-жылы. Бизге жаш балдар келишти, 20 чакты жаш балдар келип, анан бизди бүтүрдү 1 жыл окуп. Азыр ошол балдар уже өзлөрү куратор болуп, кээ өзлөрү быйыл буйруса чоң көргөзмө ачып атышат. Алар да сиздерге окшоп чет элдерге чыгып атышабы? Ооба, биз ошол анан кийин биз 1 жыл өзүбүз иштедик. Эч ким колдогон жок бизди. Анан ошол мектеп боюнча башка фондулар угуп калып, бизди колдой баштады да. Анан кийин 5 жыл иштедик. Бизди фонд Сороса, анан кийин фонд Хиваса колдоду, голландский фонд Хиваса. Ошол фонд боюнча биз көп эле биздин студенттерди Нью-Йоркко, Голландияга, Швейцарияга жиберип жаттык. Алар жаңы музейлерди көрүп, аларда кандай иштейт, көргөзмөлөрдү кандай жашайт. Биздин студенттер англис тилин үйрөнүп, жаңы деңгээлде көргөзмөлөр жасап, от нуля да, бүт баарын тең үйрөнүп келишкен да. Биз болсок аларга теорияны да берип аттык, практиканы да берип аттык. Анткени теорияны да бериш керек, мисалы үчүн. Айкалыштырыш керек да. Баарын тең бериш керек да. Кандайчы, мисалы үчүн 20-кылымда кандай искусство болду? Биздин академияда эч ким беришпейт. Беришет, бирок аз беришет да. Бирок аны билиш керек да. Аны билбесең кандайча сен сүрөтчү болосуң?
даже аны билбей 21 кылымда кандай уже 21 кылым болуп калды. Аны кандайча кандай сүрөтчүлөр болот, кандай көргөзмөлөр дүйнө жүзүндө кандай көргөзмөлөр болот. Мисалы үчүн Венецияда Венецианская биеннале деп коет, аны билиш керек. Анан башкача көп эле биенналелер бар да. Биеннале деген бул аябай бийик деңгээлде заманбап көркөмөнөр көргөзмөсү да. Ошону кээ бир биздин студенттер даже ошол биенналеге катышып, мисалы үчүн биздин студенттер биеннале в Гванжу биеннале Кореяда катышкан да, 8 студент катышты. Биз башкарып ошол жака бардык да. Ийгилик жарата алыштыр. Ооба. Анан мисалы үчүн ал биенналеге катышканда жөнөкөй эле аяка көп кураторлор келишет, атактуу кураторлор келишет, Америкадан келишет, Европадан келишет. Анан баардыгын көрүшөт да. Анан мисалы үчүн Кыргызстанды эч ким билишпейт. Кайсы жерден? Анан таң калышат да, ошо Кыргызстанда ушундай искусство бар турбайбы депчи. Анан журналга жазышат, аябай бийик деңгээлдеги журналга жазышат, статьялар жасат, гезитке жасат, интернетке жасат. Ошонун баардык информация бар да азыр интернетте. Ошентип биздин жаш балдар өнүгүп, жаш балдар үйрөнүп, жаңы технологияларды баратышат да. Ошого биз аябай кубанычтуубуз да. Азыркы биз жашап жаткан коомдо көркөм өнөр дүйнөсүндө да жаңы багыттар пайда болуп атат. Бир чети алар таңдандырса, бир чети тамшандырып келет. Биз бүгүн жаңы ушул көркөм өнөр дүйнөсүндөгү жаңы багыттардын бири инсталляция жөнүндө сөз кылып атабыз. Биз менен болуңуздар. Эфирде көз караш. Сүрөтчүлөрдүн арасында сиздерди жакшы эле таанышса керек, бирок калың эл сиздерди көп тааный бербейт. Анан бирок чет өлкөлөрдө, ошол эле Америкада, Европада сиздердин чыгармачылыгыңыздарды аябай жакшы билишет экен. Анан ошол англис тилинде да маалыматтар аябай көп экен. Бир катар ошол Европадагы биенналелерде ийгиликтерди жаратыпсыздар. Жалаң эле өзүбүздүн көркөм өнөрүбүздү көрсөтпөй, ошол биз жаш балдардын көркөм өнөрүн көрсөтөлүк деп ошол алып чыгып атабыз да. Ошондой тагдырыбыз бар да, ошондой жас. Сиздерге ошондой вазыйфа туш келген экен да. Ошондой. Туура, анан биз да ойлоп калабыз, кээде ошо жаштар болуп, ошо жаштар бизге кайта кубат беришет да. Анткени жаштардын ошол успехтерин көрүп атканда, жаш балдардын катышып атканда жаңы ошондой технология менен биз ойлоп калабыз, мына биздин ошо тагдырыбыз ушул депчи. Менин оюмча, ошол акыркы жылдары инсталляция биздин жашоого ар тараптан мындай сүңгүп кирип бараткандай, элге сиңип бараткандай сезилет. Анткени мындай көчөдө баратсаң деле бир дүкөндүн айнегин карасаң, витринанын ичинен көрүп каласың, кандайдыр бир композицияларды түзүп, ошонун бир кандайдыр мааниси бар бир композициялар, инсталляцияларды көрөсүң. Деле туура, анткени мисалы үчүн бул жаңы терминология болуп кетти да, жаңы терминология болуп, ошол инсталляция деп бир четтен бул модага кирип кетти да. Ошол модага кирип кеткенде өзүнүн бир коркунуч бар да. Анткени мода бул кээде мындай популярный эмеге кирип кетиши болот да, популярный искусствого кирип кетиши болот да. Анткени инсталляция деген биз колдонгон мааниси бул башкача да. Инсталляция баары бир бийик деңгээлде жасалган иш болуш керек да. Ал деңгээлди кандайча билсе болот. Ал деңгээлди билиш үчүн баары бир ошол тарыхты билиш керек, философияны билиш керек, искусствону билиш керек, эстетиканы билиш керек. Ошол убагында инсталляцияны же көркөм өнөрдү билейин десең, ошол жөнүндө окуш керек да. Окуш керек, билим алыш керек ошол жөнүндө. Бирок кээ бир инсталляция деле жөнөкөй адамга деле түшүнүктүү. Мен айта албайм, мисалы үчүн жөн эле только мындай специалисттерге же эксперттерге түшүнүктүү депчи. Ар кандай инсталляция болот. Кээ бир инсталляциялар өтө эле түшүнбөй каласың да, контекстти билбесең. Кээ бир инсталляциялар түшүнүп деле каласың. Бирок ал деңгээлде эмес, бул болсо ошол сүрөтчү кандай иштейт, ошол подходу кандай болот сүрөтчүнүн. Ошого ылайыктуу да. Мисалы үчүн
инсталляция деген бар, анан акция деген бар да, же перформанс деген бар. Вот Германияда бир сүрөтчү бар болчу, Йозеф Бойс деген. Ал 86-жылы чоң көргөзмөдө Германияда чоң инсталляция жасаган. Ошол чоң аянтта, ошо шаардын аянтында 7000 чоң таштарды уюп койгон да, 7000. Граниттен жасалган таштарды уюп койгон да, ошо 7000. Анан баары тең таң калышат, эмне үчүн уюп койгон депчи. Анан ошо тексти бар болуш экен. Ошо бир бакты тиккенде, ошол ташты жанына көмүп коюш керек. Ошол аянттан алып, жанына тигип коюш керек. Анан бакты тиге баштаганда, ошо аянттан акырындап ошол бирден таштарды алып кетишет да. Ошондой инсталляциянын мааниси кандай, өзүңөр түшүнүп атасыздар, Ооба. Анткени 7000 бак деген бул деле оңой эмес да. Ошол 7000 бакты 5 жыл тиккен алар. 5 жыл тиккен. Анан 5 жылдын ортосунда ошол аянттан акырындап ошол таштарды ала баштаган да. Бул ошол маселени мен айтып атам, ошол инсталляция бул ар кандай аспекттерди алат да, социалдык аспекттер, даже политикалык аспекттерди алып кетсе болот да. Бирок бунун ичинде да эстетика бар. Эстетика бар, анткени бул искусство бар да, эстетика бар. Ошол бак, даже бир бакты Нью-Йоркко сатып алышкан да. Музей Нью-Йорктогу бакты сатып алып, ошо Германияга атайын алып барып тигип койгон ошо Нью-Йоркко. Анткени ал сүрөтчү азыр аябай эле чоң деңгэл, бийик деңгээлдеги сүрөтчү да, Йозеф Бойс. Биз болсок ошол бул бир четинен ошол экология аспекти да алып кетет да. Биз ошол экология аспекти боюнча да иштеп атабыз. Анткени сиз да угуп калгандырсыз, ошол Бишкекте азыр көп эле жана бактарды кыйып, ботаникалык бактын ичинде да татаал бак болуп атат. Анан шаардын ичинде да көчөлөрдү чоңойтолук деп бактарды кыйылып атат да. Машинелерге жакшы, элге бир четтен жакшы, бирок ошол мен биякта Ошто да көрүп атам, бактар көп экен биякта. Бактар көп, аз болсо адам кантип жашайт? Дем ала албай калат. Дем ала албай калат. Анан экология азыр эле татаал маселе болуп атат. Анан былтыр биз чоң фестиваль уюштурдук, Арт Проспект Бишкек деген. Арт Проспект Бишкек деп койдук. Анткени бизди колдогон чоң проект бар, Санкт-Петербургдагы чоң проект бар, Арт Проспект деген. Алар өзлөрү Петербургда же 5-6 жолу жасап кеткен ошол Public Art фестиваль деп коет. Фестивальде ошондой объекттерди коюшат, шаардын ичине объекттерди коюшат, инсталляцияларды коюшат, объекттерди коюшат. Ал жөнөкөй эле мисалы үчүн скамейка болобу, жөнөкөй эле качели болобу, ар кандай нерселер да. Бир четтен бул шаарга керектүү нерселер. Экинчиден бул сүрөтчүлөр жасайт. Сүрөтчүлөр подходу башкача да. Өзгөчө болот да. Жөнөкөй эле мындай скамейка эмес, өзгөчө скамейка. Жөнөкөй эле анан бир көркөм өнөр дүйнөсүнүн бир объектисине айланат да. Анан кийин туура, ошол туура да. Мына экологиялык инсталляциялар жөнүндө сөз кылып калдыңыз да. Акыркы жылдары чын эле дүйнөлүк бизде эле эмес, бизде да албетте бул экология жаатында бир топ эле көйгөйлүү маселелер бар. Ошол эко инсталляциялар өтө мындай жайылып баратканы сезилет да. Ошол эле биздин адамдардын ишмердүүлүгүнүн калып баратканы ошол эле таштанды, жанагы таштандылардан бир инсталляцияларды жасап койгон выставкалар дагы аябай барган сайын көп уюштурулуп атат да. Ооба, анткени ушул таштанды маселеси өтө эле татаал болуп атпайбы. Биз 2009-жылы шаар четинде бир чоң таштанды свалка бар да. Ошол жерде биз видео тартканбыз. Видео тартып, анан кийин ошол маселени чыгарганбыз да. Ошол проблеманы чыгарганбыз. Кандайча ошол проблеманы чечсе болот деп. Осы көлдүн жээгинде таштандылар аябай көбөйүп кетпедиби азыр? Ооба. Көбөйүп, ошонун баарын бир жерден чогултуп туруп, жана чоң баннерлер бар эмеспи? Жолдун жээгинде баннерлер бар эмеспи? Ошол баннердин үстүнө илип койгон да баары ошол таштандар. Анткени инсталляция кылып, анткени ошол машинеден баратканда жөнөкөй эле рекламаны көрбөй, ошол таштандыны көрөсүң да. Ошо кандайча биз ошол
өзүбүздүн жерибизди колдобой, өзүбүздүн жерибизди баркын билбей, ошо таштандын баарын толтуруп ойлонбойбуз да. Ошо тилекке каршы. Ошон үчүн баннерге атайын илип коюп, элге көрсөтүп атат да, мына биз ушундайбыз депчи. Элдер ойлонсун деп. Ойлонсун депчи. Атайын тартып, алыстан бизге келип, конок болуп келип, бизге ой бөлүшүп, маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык, сиздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен дагы бир жумага коштошобуз. Аман туруңуздар.